Буга чейин башка мамлекеттерден гум жардам катарында берилген курал-жарак, аскердик техникалар менен гана камсыздалып келген кыргыз армиясы аз убакыт ичинде аскердик кубаттуулугун 7 позиция боюнча алдыга жылдырып, дүйнөдөгү күчтүү 100 өлкөнүн катарына кирди. Акыркы 2 жылда армияга 2,5 миллиард доллардан ашык каражат жумшалды. Мамлекет өз каражатынан аскердик жаңы техникалар, учкусуз аппараттар, сооттолгон автоунаалар, абадан коргонуучу ракеталар, тик учактар, акыркы үлгүдөгү курал-жарактарды сатып алды. Эл аралык машыгууларга татыктуу аскердик шаймандар менен катышып, бизге болгон алыскы жана жакынкы мамлекеттердин көз карашы да өзгөрдү. Чек ара бекем болсо мекендин тынчтыгы да камсыздалат. Өлкө башчысы Садыр Жапаров белгилегендей, Кыргызстан Баткенден башталып, ал аймактагы чек арачыларга түзүлгөн шарттар бүтүндөй өлкөнү ички жана сырткы коркунучтардан сактоого жана алдын алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Акыркы 2 жылда президент бардык күч аракеттерин Баткенге жумшап, ал жерде жашап иштеп жаткан чек арачылардын, жоокерлердин абалын жакшыртууга аракеттер жасалды. Буга чейин жапырайган жер тамда же ар кайсы жерде батирлеп жүргөн аскер кызматкерлери азыр заманбап батирлерде жашап 100 миңге чейин айлык алышууда. Мекенди коргоо күнүн утурлай аймактык кабарчыбыз Баткен районундагы 20-22 аскер бөлүгүнө барып, чек арачылардын, жоокерлердин жашоосу менен жеринен таанышып келди. Коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражат аяган жокпуз жана мындан ары дагы аябайбыз. Мамлекет тарабынан 2 миллиард долларга чейин акча коротtu. Биз даярбыз чек араны коргоого. Ар дайым кыргыз эл тынч уктаса болот. Кандайсыңар? Илимбек Мамутов буга чейин ар кайсы жерде ижарага үй алып жашап келген. Жакынкы айларда эле ага көп кабаттуу жаңы курулган турак жайдан батир берилип, үй бүлөсүнө тынчсызданбай калганын айтат. Мамлекеттин камкордугу анын кызматка болгон кызыгуусун жана жоопкерчилигин арттыра алды. Мамлекетибиз, башка кол башчыларыбыз бизге өтө катуу көңүл буруп атат. Баткен областы боюнча чек арачыларга, ошондой эле чек арачылардын баардыгы эле аймагында көңүл катуу бурулуп атат чек арачыларга. Жаткан жерлерибиз, жашаган жерлерибиз, тамак аштары азыркы маалда жакшы. Мурда чек арачы бир буту чек арада болсо кызматта, бир буту үйдө болчу, үй бүлөсүн ойлочу, адан тышкары бардыгына жетиштүү эмес болчу үйлөр. Баткен шаарынан ижарага үйдү алып, анын алгандан кийин ээсинин кабак кашын карап, ошого көңүл буруп, ошентип жашачык. Буга чейин 20-22 аскер бөлүктүн кызматкерлери Пушкиндин Алтын балык чыгармасындагы Абышканын үйүндөй болгон жапырайган жер тамдарда жашап, кызмат өтөп келишкен. Чатырынан тамчы өтүп, пайдубалы чөгүп кеткен турак жайлар акыркы жылдары такыр эле жараксыз болуп, авариялык абалга кептелген. Мындан ары аскер кызматкерлери заманбап батирлерге гана жайгашууда. Биздин чек арачылар момундай үйлөрдө жашап жүргөн. Бул тактап айтсам, бул үйлөр авариялык абалда болчу. Ошого карабастан ушул үйлөрдө жашап кызматын өтөп келишкен биздин чек арачыларыбыз. Бүгүнкү күндө бизге мамлекет башчыбыз жана ошондой эле Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин төрагасы генерал-лейтенант Ташиевдин колдоосу менен бизге көп кабаттуу үйлөр салынып, бүгүнкү күндө биздин аскер кызматчыларынын социалдык маселелери чечилип, бүгүнкү күндө жашап жатат. Чек ара кызматкерлери Баткен облусунун аймагында кызмат өтө сыймык болуп баштаганын айтышат. Буга чейин шарттын жоктугунан бул аймакка келүүнү каалагандар саналуу гана болсо, учурда мындай көйгөй жок дешет. Ар бир чек арачынын үй бүлөсүнө, балдарына чейин толук кандуу көңүл бурулууда. Бүгүнкү күндө азыр заманбап үйлөр салынган, өзүңүздөр көргөндөй. Балдар ойногонго оюн зоок, атайын площадкасы бар. Мектепке барганда балдарыбыз автобус менен барат, автобус менен келет, мамлекет тарабынан алда каржыланат, бекер. Бүгүнкү күндө Баткенде кызмат бул өтө даңктуу, өтө сыйлуу болуп атат. Аны менен катар эле өлкөнүн бүтүндүгүн жана коопсуздугун камсыз кылууда аскер адамдарынын айлык маянасы эселеп көбөйдү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айлык маянанын көбөйүшү менен Баткен аймагында дасыккан адистерди кармап калууга шарт түзүлгөнүн айтты. Пограничный службанын командующий айтат, Баткенден начальник погранслужбаны бияка чакырып полковник дейт. Аябай жакшы иштеди. Баткен согушунда да өзүнүн эрдигин көрсөттү.
зам кылып алып келип генералдык должностька берейин десем, сүйүнүп кеткен дейт. 1-2 күндөн кийин келиптир дейт. Күн жок, оңалат жок. Анткени ал уже 120 000 сом алат экен доплаталар менен. Келинчек ошо войсковой часть иштеп 80 000 сом алат экен. 200 000 сом бир айда алат экен. Биз Бишкекке барбай эле Баткенди жакшы көрөбүз, кетпейбиз деп азыр мына ошо эркинтип отурат. 20-22 аскер бөлүгү Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен мамлекеттик чегараны кайтарат. Бүгүнкү күндө Тажикстан менен болгон чегаранын такталбагандыгы чегарачылар үчүн да чоң жоопкерчиликти талап кылат. Ошондой болсо да жүктөлгөн милдетти так аткарууга, мекенди коргоого дайым даяр экендиктерин айтышат. Турак жай менен, камсыздоонун бардык түрлөрү менен бир канча жакшы болуп калды мурдакка караганда. Өздүк курамдын кызматка болгон көңүлдөрү көтөрүлгөн, моралдык психологиялык абалдары күжүрмөн абалда. Мен ойлойм, мамлекет тарабынан коюлган тапшырмаларды чегарачылар так, туура жана өз убагында аткарууга биз ар дайым даярбыз. Мекен деген биздин өмүрүбүздөн да ыйык турган нерсе. Биз ушул атайын багыттагы отряды, бөрү отрядында жүргөнүбүз үчүн мекенибизди коргоп, ар бир адамды ушул мамлекетти ыйык, мамлекетибизди коргоп, жаныбызды да бергенге даяр болуп жүрөбүз ушул жерде. Ата мекенди коргоо, чегаранын бекемдигин сактоо ыйык милдет. Чегарачы болгону бул мекенди коргоо да. Биринчи чегарадан башталат мекен. Өлкө башчы жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда армияга зарыл болгон бардык шарттар түзүлгөнүн жана мындан ары да мамлекеттен каржылоо улантыла берерин айткан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 2 жыл аралыгында эле чоң көлөмдөгү каржылоо болуп, Кыргызстан коргонуу күчү боюнча чоң секирик жасаганын билдирди. Өлкө коопсуздугун чыңдоо жана камсыз кылуу багытында аныкталган иш-чаралар ишке аша баштады. Бул жагдай жаңы өзгөрүүлөрдүн зарылдыгын шарттап, жаңы милдеттерди коюп, армия менен биргеликте духу бийик, ынтымактуу, коопсуз коомду түзө турган тарыхый мүмкүнчүлүк жаратты. Куралдуу күчтөрдү чыңдоо, аскерлерибиздин ар тараптуу камсыздоо, күжүрмөн даярдыкты толук кандуу каржылоо үчүн зарыл болгон каражатты бөлүп келгенбиз жана мындан ары дагы каржылоону уланта бермекчибиз. Биз акыркы эле 2 жылда мамлекет тарабынан 2 миллиард долларга чейин акча короттук. Мында эч качан болгон эмес. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиздеги алынган курал жарактардын, боеприпастардын, военный техникалардын жана башкалардын көлөмү менен салыштырганда бул жердеги ушул чөлкөмдөгү Орто Азиядагы баланс сил изменился. Аз убакыттын ичинде Кыргызстан аскердик кубаттуулугун 7 позицияда алдыга көтөрүп, дүйнөдөгү күчтүү 100 өлкөнүн катарына кошула алды. Акыркы жылдары аскердик жаңы техникалар, учкучсуз аппараттар, сооттолгон автоунаалар, абадан коргонуучу ракеталар, тик учактар, курал жарак сатып алынды. Буга чейин аскердик техникалар, курал жарактар башка өлкөлөрдөн жардам катарында гана берилип келген болчу. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактардагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.